Бул чыгарылышта мен сиздерге Советтер Союзундагы эң ири өнөр жайларынын бири жөнүндө айтып берем. Бул жерде татаал станоктор жана автоматтык линиялар чыгарылып, Союздун бардык аймактарына экспортталган. Гүлдөгөн жылдары продукциянын 90% экспортко чыгарылып, заводдун аты Бресттен Владивостокко чейин белгилүү болгон. Бирок андан кийин эмне болду? Эмне үчүн ал Советтер Союзу менен кошо жок болуп кетти? Азыр кантип кайрадан жаралууда? Бул чыгарылышта 30 жылдык талаптоонодон кийин заводдун абалы, ал жерде эмне чыгарылчу, кыргыз өнөр жайы кантип өзгөрүүдө, кандай долбоорлор ишке ашты? Өлкөбүздүн эң ири өнөр жай ишканасынын тарыхы 18-кылымдын акырына такалат. 1795-жылы Екатерина II Украинанын Луганск шаарында номер 60 ок-дары заводун курууга буйрук берет. Ошол мезгилдеги алдыңкы жабдуулар Greenwood Петли англис станоктору жана Россия империясындагы биринчи өнөр жай электр кыймылдаткычтары менен жабдылган болчу. Жылына 3-4 миллион ок өндүрүүдөн баштап 1910 жылга карата өндүрүш 150 миллионго чейин жеткен. 1916 жылы завод рекорддук көрсөткүчкө 557 миллион окко жеткен. 1930 жылдары ишкана өзүнүн станокторун, токардык майдалоочу жана тишти кайра иштетүүчү станокторду чыгара баштаган. 1941 жылдын 22 июнунда чоң бурулуш орун алды. Улуу ата мекендик согуш башталганда стратегиялык ишкананы Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын аймагына көчүрүү чечими кабыл алынган. Душмандан узак жайгашкан Фрунзеге жабдууларды жана кызматкерлери менен кошо көчүрүлөт. Бул окуя өлкөбүздөгү ири өнөр жайдын башталышы болгон. Буга чейин мындай масштабтагы өндүрүш болгон эмес. Жөн гана жабдууларды көчүрүп келбестен бардык өндүрүштүк инфраструктураны нөлдөн түзүү, жергиликтүү кадрларды даярдоо, камсыздоо системасын жөнгө салуу керек болгон. Согуш мезгилинин оор шарттарында биздин жумушчулар жана инженерлер чоң аракет кылышат. Бир айдын ичинде эле завод фронт үчүн биринчи продукцияны жиберет. Фрунзедеги заводдун калыптануусу өтө татаал шарттарда өттү. Квалификациялуу кадрлар жетишсиз болгон. Көптөгөн станоктор ачык асман астында орнотулуп, жумушчулар дем алыш жок 12 сааттан иштеп жатышкан. Жабдуулар менен бирге Фрунзеге тажрыйбалуу адистер келип, жергиликтүү тургундарга өндүрүштүн өзгөчөлүктөрүн үйрөтүп жатышты. Заводдо республикадагы биринчи өнөр жай кадрларын даярдоо мектеби калыптана баштады. Согуштун аягына карата номер 60 завод Орто Азиядагы эң ири өнөр жай ишканасына айланды. Бирок эң негизгиси, ал биздин республиканын индустриалдык өнүгүүсүнүн пайдубалын түптөдү. Заводдун айланасында өнөр жай инфраструктурасы калыптанып, жаңы жолдор курулуп, жумушчулар үчүн шарттар түзүлгөн. Согуштан кийинки жылдар ишкананын жаңы барактарын ачты. Завод продукциянын ассортименттерин кеңейтип, ар кандай өнөр жай тармактары үчүн станокторду жана жабдууларды өндүрө баштады. 1950 жылдары бул жерде жогорку квалификациялуу кыргызстандык адистер иштеп, өзүнүн инженердик кадрлары калыптана баштаган. 1960 жылы маанилүү окуя болду. Заводко Владимир Ильич Лениндин ысымы ыйгарылган. Демек, бүткүл Советтер Союзунун өнөр жайын өнүктүрүүдө ишкананын өзгөчө ролун таануу болду. Ленин атындагы Фрунзе машина куруу заводу өзүнүн инфраструктурасы жана темир жол станциясы бар эле. Шаар ичиндеги чыныгы өнөр жай шаарчасына айланды. 1960-80 жылдары заводдун тарыхындагы алтын чагы болгон. Фрунзе машина куруу заводу бүткүл Союздагы эң ири ишканалардын бирине айланган. Ишкананын цехтеринде татаал автоматтык ротордук линиялар, сандык программалык башкаруусу бар станоктор, пресстер, электр кыймылдаткычтар чыгарылган. Завод республиканын инженердик кадрларын даярдоочу чыныгы мектепке айланды. Анын базасында уникалдуу технологияларды жана жабдууларды иштеп чыккан конструктордук бюро иштеп турду. Биздин адистер дүйнөдөгү эң мыкты үлгүлөр менен ийгиликтүү атаандашкан станокторду жасашкан. FT-11 токардык станогу, 6V-11 тик фрезердик станоктору, KV-235 пресстери биздин заводдун маркасы менен Бресттен Владивостокко чейинки ишканаларда иштеп турган. 1980 жылдардын башына карата ишкана Ленин атындагы станок куруу заводу өндүрүштүк бирикмесине айланды. Бул кезде куюу цехинен баштап даяр продукцияны чыгарууга чейинки толук өндүрүштүк циклы бар чоң өнөр жайга айланган эле. Завод Кыргызстандын өнөр жай күч кубатынын символуна айланды. Анын базасында бүткүл республика үчүн инженердик кадрлар даярдалып, өнөр жай илими өнүгүп, жаңы технологиялар жаралган.
Бул чоң жетишкендиктер жана амбициялуу пландардын мезгили болгон. Ошол учурда ишкананы алдыда кандай оор сыноолор күтүп турганын эч ким элестете албаса керек. 1990-жылдар Фрунзе машина куруу заводунун тарыхында оор мезгил болду. СССРдин кулашы өндүрүштүк системаны бузду. Жакында эле продукциясы Советтер Союзунун бардык бурчтарына жеткирилип турган ишкана жаңы экономикалык шарттарга учурады. 91-жылы Фрунзе шаары Бишкек болуп өзгөрдү. Ал эми заводдун өзү рыноктук экономиканын олуттуу сыноолоруна туш болду. Ири мамлекеттик заказдарга багытталган өндүрүштү толугу менен кайра куруу учурдун талабы эле. Продукциянын 90% өлкөдөн сырткары экспортталчу. Эми болсо жаңы шартта жаңы рынокту табыш керек болду. Рыноктук экономикага өтүү өндүрүшкө принципиалдуу жаңы мамилени талап кылып турган. Эгерде СССРдин пландуу экономикасында ишкана жөн гана белгиленген тапшырмаларды аткарса, эми өз алдынча өндүрүштү пландап, жабдууларды издеп, бааларды конкуренттүү кылып, атаандаштыкка туруштук бериш керек болчу. Бишкек машина куруу заводу татаал абалга туш болду. Өндүрүш көлөмү ондогон эсеге кыскарган. Эгерде 1990-жылы завод 100 миллион рубльдик продукция өндүрсө, 95-жылга карата бул көрсөткүч мурдагы деңгээлдин 5%-нан да азын түздү. Кызматкерлердин саны 15 миңден бир нече миң адамга чейин кыскарды. Советтер Союзунун кулашы менен бир кездеги күчтүү өнөр жайдын бузулуу процесси башталды. 10 жылдап тынымсыз эмгек менен түзүлгөн ишкана таң каларлык тездик менен кыйрай баштады. 1997-жылы бир бүтүн өндүрүштүк комплекс Бишкек машина куруу заводу жана Бишкек штамптоочу мамлекеттик ишканасына бөлүнүп кетти. 2006-жылы заводду жаңыртуу программасы тууралуу жарыялоо, модернизациялоо жана чет элдик инвестициялар жөнүндө убадалар берилген. 2010-жылы кайра калыбына келтирүү боюнча жаңы пландар, технопарк түзүү, стратегиялык өнөктөштөрдү издөө жөнүндө сөздөр болгон. 2015-жылы өнүгүү концепциясы, мамлекеттик колдоо убадалары, жаңы өндүрүш линияларын ишке киргизүү пландары болгон. Бирок иш жүзүндө эч нерсе өзгөргөн эмес. Өзгөчө уникалдуу технологиялардын жоголуп кеткени өкүнүчтүү болду. Технологиялык карталар, атайын документациялар архивтерден жоголуп, булардын баары эч кимге керексиз абалда жок болгон. Канчалаган жылдар бою топтолгон өндүрүштүк тажрыйба макулатурага айланып кетти. Заводдун аймагы улам эскирип, чөп басып, колдонууга мүмкүн болбой калган. Миңдеген чарчы метр өндүрүш аянттары, жүздөгөн жабдуулар, ондогон технологиялык линиялар, булардын баары акырындап тонолуп жок болду. Ал эми баа жеткис станоктор арзыбаган баага сатылып кеткен. Бир кезде бүткүл Орто Азиянын өнөр жайынын флагманы болгон заводдун кунары кетип, өзүнүн көлөкөсүнө айланып калган. 3-10 жылдык бою бул заводду эч ким бутуна тургуза албай койгон. Согушту башынан өткөргөн, Бишкектин бүтүндөй райондоруна жан киргизип, миңдеген адистерди тарбиялап чыгарган завод акырындык менен өзүнүн өндүрүштүк күчүн жоготту. Бир кезде жашоо кайнап турган чоң цехтерде башаламан таштандылар жана урандылар калган эле. 2021-жылдын башында заводдун тарыхы кескин бурулуш жасады. Жаңы мамлекет башчысы Садыр Жапаров өлкөнүн өнөр жайын жандандыруу боюнча реалдуу кадамдарды кылды. 30 жыл ичинде биринчи жолу куру сөздөр эмес конкреттүү аракеттер башталды. 2021-жылдын 24 декабрында министрлер кабинетинин токтому менен 1 миллиард сом уставдык капиталы бар 100% мамлекеттин катышуусу менен Кыргыз индустрия ачык акционердик коому түзүлдү. Бул чечим өлкөнүн өнөр жайын өнүктүрүүдө чечкиндүү кадам болду. 2023-жылы өлкө башчысы ошол учурда калыбына келтирүү боюнча масштабтуу иштер жүрүп жаткан заводдун аймагын кыдырып чыкты. Айрым цехтерде капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, башкалары 10 жылдап топтогон таштандылардан тазаланууда. Таң каларлык өзгөрүүлөр көрүнүп турду. Мурдагы заводдун аймагында жаңы өндүрүштөр пайда болгон. Алардын бири Кыргыз топчу ишканасы. Анда тигүү фурнитурасы чыгарылып жатат. Бул жерде түрдүү топчулар өндүрүлүп, сыдырма өндүрүүчү линия ишке кирген. Бир канча убакыт мурун эле ушул жерде заводдун башка бөлүктөрү сыяктуу эле аянычтуу абалда болчу. Заводдун аймагында калыбына келтирүү жана оңдоп түзөө иштери 2022-жылдан баштап уланып келет. Жумушчулар бригадалары цехтердеги таштандыларды тазалап,
авариялык конструкцияларды бузуп, калыбына келчү ишканаларды таанылбас кылып оңдошууда. Жакында эле урандылар болгон жерде жаңы өндүрүштүк жайлардын цехтери биринин артынан бири орун алууда. Сиздерге Кыргыз индустриянын бир нече долбоору жана алардын имараттары жөнүндө айтып берейин. Кыргыз бетон курулуш долбоорун карап көрөлү. Ишкана МД инновациялык курулуш панелдерин чыгарат. Алардын жардамы менен түрдүү объектилерди тез жана арзан куруу мүмкүн. 25 000 чарчы метрден ашык панель өндүрүп, 2024-жылдын ноябрь айына карата 41 объектти куруп, ондогон жумуш орундарын түздү. Өндүрүштүк кубаттуулук жылына 300 000 чарчы метрден ашык панель өндүрүүгө ылайыкталган. Бул ишкана жайгашкан цехтин ремонтко чейинки абалын карап көрөлү. Кыргыз электроника 2022-жылдын апрелинде түзүлгөн ишкана. Бүгүнкү күндө бул жерде электрондук продукциялардын кеңири спектри чыгарылат. Phantom принтерлеринен тартып, Мекен брендиндеги ноутбук жана уюлдук телефондорго чейин. Заводдо контролдук кассалык аппараттар, маршрутизаторлор, коммутаторлор, тармактык жана сервердик жабдуулар, телевизиондук тиркемелер жана маалыматтарды сактоо системалары кураштырылат. Эми мурунку абалын карап көрөлү. Кыргыз Зод 2023-жылдын августунда ишке киргизилген ишкана. Завод күч түзүмдөрү үчүн атайын тактикалык кийимдерди жана жогорку деңгээлдеги коргоо касиети бар бронежилеттерди чыгарат. Өндүрүштө заманбап материалдар колдонулат. Өтө жогорку молекулалык полиэтилен, кордура кездемеси жана кевлар. Ишкананын кубаттуулугу жылына 550 000 буюм чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Ремонтко чейинки абалы. Бүгүнкү күндө өнөр жай гигантынын курамында Кыргыз индустрия түзгөн 20 жаңы ишкана иштеп жатат. Алардын ар бири бул жөн гана өндүрүш эмес, ата мекендик өнөр жай тарыхындагы жаңы барак. Бул жерде инновациялык технологиялар киргизилип, жумуш орундары түзүлүп, жаш адистер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Жакында гана кыйроо өкүм сүрүп турган цехтерде бүгүн техникалык жогорку окуу жайлардын студенттери экскурсия жасап жүргөнү кандай сонун көрүнүш. Жаштар өлкөнүн өнөр жайы кайра бутуна туруп атканын өз көздөрү менен көрүп жатышат. Алар үчүн бул эски завод байыркы мезгилди элестетип, жаңы курулган ишканалар болсо жаркын келечектин символу десек болот. Эми буюрса мекендештерибиз практикадан өтүп, иштей турган заманбап өндүрүштөр калыбына келтирилүүдө. Кыргыз индустрия жаңы ишканаларды гана түзбөстөн жаңы өнөр жай маданиятын да калыптандырууда. Компания билим берүү мекемелери менен тыгыз кызматташып, кадрларды даярдоого жардам берип, практика жана стажировка үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.
Мисалы Кыргыз индустрия Россиянын Ростех мамлекеттик корпорациясы менен биргеликте Екатеринбург шаарындагы Урал федералдык университетинде инженердик техникалык адистиктерди өздөштүрүү боюнча программа баштады. Жаштарыбыз Россиянын эң мыкты жогорку окуу жайларында бакалавриат жана магистратура программалары боюнча окуп, заманбап билим алып, өз өлкөбүздүн өнөр жайын көтөрүүгө салым кошо алышат. Бул келечекке салынган инвестиция. Бүгүнкү күндө тарых жазылып жатат. Канчалык ата мекендик өндүрүштөр көбөйгөн сайын, ошончолук өлкөбүздүн экономикасына салым кошулат. Мыкты адистердин өз мекенинде иштеп, ал эми эмгек миграциясында жүргөн мекендештерибиздин кайтып келүүсүнө шарттарды түзөт. Бул элибиз үчүн жаркын келечекке жол ачкан кыргыз индустриясынын жаңы кадамдарынын башталышы гана.